OneDrive'да файлдарыңызды көрүүгө жана алар менен иштөөгө мүмкүндүк берген 3 панели бар. Навигация панели, файлдар тизмеси жана куралдар тилкеси. Сиз көргөн маалымат жеке, жумуш же мектеп аккаунту менен киргениңизден көз каранды. Файлдар тизмесинде көргөнүңүздү өзгөртүү үчүн навигация тилкесинде шилтемелерди басыңыз. Изилдөө көрүнүшү, жумуш же мектеп каттоо эсеби үчүн жеткиликтүү, ким менен иштеп жатканыңызга жана эмненин үстүндө иштеп жатканыңыздын негизинде комуңузда эмне популярдуу экенин көрсөтөт. Эгер сиз SharePoint сайттарын же топторун колдонуп жатсаңыз, ар бир сайтка байланышкан файлдарды бул жерден табасыз. Куралдар тилкесинде сиз файлдарды издеп, жаңы папкаларды жана документтерди түзө аласыз. Файлдарды жүктөп жана аларды синхрондой аласыз. Ошондой эле файлдарды сорттоп, көрүнүшүн өзгөртө аласыз. Файл менен иштөө үчүн аны тандап, анан эмне кылгыңыз келгенин тандаңыз. Куралдар панели файлдарыңыз жөнүндө маалыматты көрүүгө да мүмкүндүк берет. Сиз кимдин файлга кирүү мүмкүнчүлүгү бар экенин көрүп, бардык файлдарыңызды же белгилүү бир файлдагы аракеттерди текшере аласыз. Байкап көрүңүз. Файлдар менен баштоо үчүн навигация тилкесин, файлдардын тизмесин жана куралдар панелин изилдеңиз. ак checkit.ms/learn OneDrive дерегинен көбүрөөк маалымат алыңыз.